Баткен облусунда климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу ири долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Мындай мүмкүнчүлүк президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров баштаган топтун Киока уюмунун климат департаментинин директору Жихи Кир жана ПРООНдун Кыргызстандагы кеңсесинин экология, климаттын өзгөрүүсү жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Лира Жолдубаевалар жетектеген делегация менен жолугушууда талкууланды. Президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, жолугушууда Жашыл климат фондунун алкагында ишке ашыруучу долбоор тууралуу сөз болду. Белгилей кетсек, ПРООН жана Киока уюмунун биргелешкен аракети менен Баткен облусунун аймагында климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу ири долбоорду ишке ашыруу аракеттери көрүлүүдө. Аталган долбоордун алкагында аймакка 50 миллион долларга чейин каражат каралаары күтүлөт. Бул долбоорго Баткен жана Лейлек районунун бир катар айыл өкмөттөрү пилоттук негизде тандалууда. Долбоордун алкагында аталган аймактарда суу таңкыстык көйгөйүн жеңилдетүү маселелерине көңүл бурулат.